Буга чейин мамлекеттик органдар Улуттук статистикалык комитетке 257 түрдүү отчеттук документ өткөрчү болсо, эми анын 120сы жокко чыгарылды. Бул дебюрократизациялоо процессиндеги маанилүү кадамдардын бири. Ар кандай сунуштарды алдыга жылдырып атабыз. Албетте анын бир бөлүгү мамлекеттик министрликтерден, мамлекеттик мекемелерден келди. Биз колдойбуз. Кээ бирөөлөрү чындап эле мындай сунушту алганда атайын түз көрсөтпөсө да ар кандай бир каршы пикирлер менен токтотконго аракеттер болуп атат, бирок алдыга жылып атат. Бунун башы азыр башталган жок. Дебюрократизация, бул эффективный натыйжалуулукту жогорулатуу багытында иш ар дайым эле болуп келген. Биз биринчи жолу айтканбыз. Бюрократиялык көрүнүштөрдү кыскартуу сот тармагына да жетип, чыккан чечимдерди элге жеткирүү жана анын юридикалык жактан корголушун камсыздоо негизги маселе болуп эсептелет. Анткени көп учурда нааразы болгон тармакта коррупция бар экендигин айтып чыгышат. Мындан улам соттук отурумдар ачык өтүп, электрондук төлөм коду түзүлдү. Бул код бардык керектүү реквизиттерди камтыйт. Мамлекеттик алымдын суммасы, төлөмдүн максаты жана алуучунун жеке маалыматтары бар. Если до настоящего времени электрондук системаны ишке киргизүү жарандар үчүн да сот аткаруучуларга дагы жеңил болот. Ашыкча түйшүктүү убакытты талап кылбайт. Өлкөнүн бардык аймактарында төлөм электрондук негизде жүргүзүлөт. Ал эми саламаттык сактоо тармагындагы жүздөгөн мекемелер ай сайын 40тан ашык түрдүү кагаз документтерин толтуруп, жарандардын ден соолугуна байланыштуу маалыматтардын отчетун берип келишкен. Тармак акыркы жылдары санариптештирүүнүн алкагында электрондук кезек системасын ишке киргизип, өткөн жылда эле 10 миллиондон ашык адам кезекке туруп дарыгерге кайрылган. Бүгүнкү күнү поликлиникаларда 42ге жакын учеттук формалар толтурулат. Бул мисал үчүн амбулатордук карта пациента, бул мисал үчүн больничный листтер, 14 отчетный форма бул НСКга толтурулат, 14 ведомстволук жылдык отчеттор толтурулат жана 8 кварталдык отчет. Элге жеткиликтүү кызмат көрсөтүүдө ишкерлер менен байланышты максималдуу шарт түзүлүп, алардын түйшүгүн жеңилдетүүчү чаралар ишке ашууда. Чакан бизнестеги тоскоолдуктардын баары эми аймактардагы жер маселеси менен биргеликте эсептелинип чыгат. Азыркыга чейин ишкерлер кыймылсыз мүлктү ижарага алып иштетүүдө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп келген. Аймакта эң эле алгачкы маселелер бул ушул чакан орто бизнес менен жолуккандыгыбызга байланыштуу бул жер маселелери. Ушул жергиликтүү бийлик менен кандайдыр бир муниципалдык мүлктү ижарага алууда эми бардыгын белгилеп айтуу кыйын, бирок бул процедура аябай татаал, ачык айкындык жок деп белгилеген учурлар аябай көп. Эл менен иштөөнү жөнөкөйлөштүрүү максатында ишкерлерди ыксыз текшерүүлөр, уруксаат кагаздарын берүү талаптары да бир топко жеңилдеди. Эми бизнес баштоону каалаган жарандар үчүн бардык сунуштар бирдиктүү терезенин базасында катталып, мурдагыдай бир нече министрликтерге кагаз көтөрүп убара болбойт. Бирөө акимиятта болуп, бирөө НАИда болуп, бирөө Минэкономдо болуп, туура берилбей калган, же болбосо жакшыраак берилбей калган ушул инвесторлорду бириктирип, бирдиктүү терезе. Кайсы инвестор келсин, кайсы ишти баштайын десе, силерге маалымат мына мындай. Толук маалымат бул жерде. Ооба, бул деген баасы мынча болот, бирок төлөш керек. Эчтеке болбойт. Муну зато ал чуркабайт инвестор. Алдыда монополияга каршы жөнгө салуу, Кыргыз патент сыяктуу мекемелердин ишмердүүлүгү каралып, натыйжалуу кызмат көрсөтүү чечимдери кабыл алынат. Мындай сырткары дээрлик бардык министрликтер менен мамлекеттик органдарда реформа иштелип чыгып, алгачкы мыйзам долбоорлору жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Мунун баары элге жеткиликтүү кызмат көрсөтүүнү камсыздоо максатында ишке ашууда. Дебюрократизациялоо иштерин алып караганда 5 мындай приоритети жогору анан бүгүнкү күндө абдан керек ушул сот тармагы, коргоо тармагында, финансылык аудит тармагында керектүү атай мыйзам долбоорлорун эртерээк тездетип карап, жогорку кеңешке киргизүү сунушу болду. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, 1-июлдан тарта жогорку кеңеш каникулга чыгат. Ага чейин биз ушул мыйзам долбоорлорун жогорку кеңеш менен иштеп, ал жактан кабыл алуу аракетин көрүшүбүз керек. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу, ашыкча жана кайталанган текшерүүлөрдү кыскартуу,
Бөлүмдөрдүн ортосундагы санариптик байланышты күчөтүү боюнча бардык министрликтерге милдеттеме коюлган. Дебюрократизация бул жөн гана кайра түзүү эмес, мамлекет менен жарандын ортосундагы мамилелерди түп тамырынан бери өзгөртүп, адамдардын убактысын жана күчүн чындап үнөмдөөчү реформа. Бизде бар эмеспи? 7 күн, 10 күн, 2 жума ошондой болбосун. Себеби булар талкууланып, ошол эле министрлик, тиешелүү министрликтер менен талкууланып келет да. Макул болбосо жакшы. Эгерде жүйөлүү себептер менен мына группаны Аяз Батыр кылып аткан. Туура эмес болуп атса, бул жерден өзүңөрдүн бир негиздемеңерди берип жактагыла. Мындан сырткары мекемелер аралык комиссия мүчөлөрү жеринде текшерүүлөрдү жүргүзүп, анын жүрүшүндө жерлерде өзгөрүүлөрдүн реалдуу эффективдүүлүгүн көрүп чыкты. Аймактык китепканалар менен маданият үйлөрүнүн ишмердүүлүгү түп тамырынан бери өзгөрүп, имараттары да туура колдонуу талаптары коюлду. Аймактардагы миңдеген китепканалар эми мектептин балансына өткөрүлүп, имараты окуу китептери менен кошо максаттуу пайдалануу жолдору каралмакчы. Ала Мүдүн районунда, Ысык Ата районунда китепканаларга биз кирдик. Райондук, конечно, эмелер бар, анан айылдык. Мен башка бир канча айылдарда билем. Действительно, ал жерде просто эле номинально жөн эле кулпуланып эле чаң басып жатат. Бюрократияны кыскартууда ишкерлердин мекемелер менен иштешин жөнөкөйлөштүрүү, ашыкча текшерүүлөрдү азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулат. Бул үчүн ар бир башталган реформа боюнча туруктуу мониторинг жүргүзүлүп, андагы ар бир пикир эске алынмакчы. Элиза Нурматова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24, жума жыйынтыгы.